Президент Сооронбай Жээнбеков 30 июлдан баштап бир жумалык эмгек өргөсүн алды. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, мамлекет башчы эс алуусун Ысык көлдө өткөрөт. Эске салсак, Сооронбай Жээнбеков 24 ноябрда президенттик кызматка киришкен. Бүгүн шаардык сот мурдагы мэр Албек Ибраимовду тергөө аяктаганча камакта калтыруу чечимин күчүндө калтырды. 19 июлда 1 май райондук сот аны тергөө иши бүткөнгө чейин 29 августка чейин УКМК абагында калсын деген чечим кабыл алгандан кийин жактоочусу Ибраимовду үй камагына чыгарууну өтүнүп, шаардык сотко кайрылган эле. Албек Ибраимов ТНК Дастандагы жана мэриядагы жер сатууга байланыштуу былыктары боюнча кылмыш иши козголуп, кармалып камакка алынган. Албек Ибраимовдун баш чарасын караган бүгүнкү сот отурумуна апасы да келген. Ибраимов сот залында апасына кайрылып, кийинки сот отурумдарында келбей эле коюусун суранды. Ал арада сот имаратынын алдына чогулган 50дөй кишинин арасында бир тууганы Эдил Ибраимов агасына коюлган айып акылга сыйбайт. Сот адилет каралса күнөөлүү эмес экени аныкталат деп билдирди. Мурдагы премьер-министр Данияр Үсеновго байланыштуу маселени парламент эс алуудан келери менен карайт. Бул тууралуу депутат Абдувахап Нурбаев билдирди. Ал Урицкий деп атын өзгөртүп алган Үсеновдун ири бизнеске кайсы акчаларды салып жатканын текшеребиз деди. Ошондой эле Нурбаев Бакиевдер кеткенден кийин Белоруссия менен кээ бир маселелерде мамилелер жакшы болбой калганын, бирок соңку убактарда алага жакшырып келе жатканын, эми Данияр Үсенов боюнча маселе сөзсүз каралышы керектигин белгиледи. Белгилей кетсек, Беларусь медиасы 27 июлда Кыргызстандын мурдагы премьер-министри издөөдө жүргөн Данияр Үсеновго коёндой окшош кишинин сүрөттөрүн жарыялаган. Сүрөттөр Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы жабык акционердик коомунан өндүрүш жайларынын курулушун расмий баштоо аземи учурунда тартылган. Анда Үсеновго окшош киши өзүн Даниил Урицкий деп тааныштырганын, бирикменин директору болорун билдирген. Тышкы иштер министрлиги бул боюнча расмий Минскке нота жиберди. Оштун Араван районунда мектептин 9-классында окуган окуучу үйдүн чатырында асынып турган жеринен табылды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, дем алыш күндөрү түш женде Араван районундагы Төлөйкөн кыштагындагы үйлөрдүн биринин чатырынан 2003 жылы туулган баланын жансыз денеси табылган. Ал өз үйүнүн чатырына жип байлап асынып алган. Жергиликтүү милиция куткаруу кызматы жансыз денени соттук медициналык текшерүүдөн өткөрүү үчүн камынып, бирок баланын туугандары анын сөөгүн текшертүүдөн баш тартышкан. Жергиликтүүлөрдүн айтымында, баланын ата-энеси көп жылдан бери Орусияда эмгектенчү. Учурда милиция өспүрүмдүн өлүмүнүн себебин иликтөөдө.